2023 жылдын 1-сентябрына карата Кыргызстандын жалпы карызы 5 миллиард 846 миллион долларды түзөт. Анын ичинен тышкы карыз 4 миллиард 496 миллион доллар. Ал эми ички карыз 1 миллиард 350 миллион долларга жеткен. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 265 миллионго өскөн. Ал эми тышкы карыз 1% гана өскөн. Негизинен тышкы карыздар өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорго жумшалат. Быйылкы жылга карата бекитилген бюджет боюнча 48 миллиард акча каражаты бюджетте каралган. 48 миллиард акча каражатынын ичинен негизги көпчүлүк бөлүгү тышкы карызды төлөөгө жумшалат. Ал эми 2023 жылдын 9 айлыгы боюнча айта турган болсок, бүгүнкү күндө ошол 9 ай ичинде 31 миллиард акча каражаты тышкы карызды жумшоого багытталды. Профицитте калган акчалардын бардыгы мамлекеттик карыздарды тейлөөгө, ошондой эле экономиканы өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырууга жумшалат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн экономикалык өсүү темпи дагы өз нугунда жүрүүдө. Буга далил катары мамлекеттик бала бакча, мектеп, аэропорт, темир жол жана ГЭСтердин курулушу, ошондой эле эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдардын көбөйүшү, аскер жаатындагы 2 миллиард долларга жакын заманбап техникалардын алынганын айтууга болот. Ал эми тышкы карыз дагы өз учурунда мамлекеттик казынанын эсебинен төлөнүп жатканын мамлекет башчысы белгиледи. Тышкы карызды төлөөнүн туу чокусу келерки 2024 жылга туура келүүдө. Төмөндөгү диаграммадан көрсөңүздөр болот. Эң башкысы, биз тышкы карызды өз күчүбүз менен, тактап айтканда бюджеттик каражаттын эсебинен жаап жатабыз. Мурда болсо кайсыл бир бөлүгүн кайра эле тыштан же грант же карыз алып жапчубуз. Мамлекеттик бюджеттин көбөйүшүнүн себеби Кыргызстандагы коррупциянын тамырынын 90%-нын жоюлушунда, ошондой эле кошумча киреше булактарынын көлөмүнүн жогорулашында. Адистердин баамында өлкөдө стабилдүүлүк болуп, башкаруу системасы ушул багытта кетсе, экономикалык өсүүнүн абалы аз убакытта жакшы жыйынтык берет. Тышкы карыздарды оптималдуу бир баланста төлөө процесси жүрүп жатат деп айтсак болот. Эми албетте бул деген туура салык саясаты, бюджеттик саясат жана эң маанилүүсү акча саясатынын негизинде жүрө турган нерселер да. Анан албетте эгерде ушул кырдаалдардан жакынкы 3-4 жылда бюджет чыгып кете турган болсо, албетте бул абдан жакшы позитивдүү көрүнүш деп айтсак болот. Президент Садыр Жапаров тышкы карызды төлөө боюнча социалдык баракчасына өзүнүн пикирин калтырган. Интернет колдонуучулары бул боюнча өлкө башчысын колдоп, өздөрүнүн оюн жазышкан. Буйруса өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз. Кыргызстаныбыз өркүндөй берсин. Урууларды аягына чейин сыгыш керек. Алардан көп акча чыгат. Аллахым өзү колдосун. Ылайым элибизде тынчтык, ынтымак болуп Кыргызстаныбыз өссүн. Белгилей кетсек, алдыңкы 3 жылда төлөмдөр эң жогорку чегине жетет. Тагыраак айтканда 2024 жылы 66,9 миллиард сом, 2025 жылы 76 миллиард сом болсо, 2026 жылда 87,3 миллиард сом төлөнмөкчү. Сарагүл Болотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.